Невролог Батыров остеохондроз күчөп отуруп грыжага айланат. Бир орунда кыймылдабай иштеген адамдардын көбү остеохондроз оорусу менен жабыркайт. Остеохондроз оорусунун себеби дарылоо жана ага айлана чөйрөдөгү факторлордун таасири туурасында Спутник Кыргызстан агенттиги невропатолог Максат Батыров менен маектешкен. Адистин айтымында остеохондрозго жол бербөө үчүн кыймылдуу болуп отуруп иштегендер тез-тезден көнүгүү жасап туруу зарыл. Нерв оорулары эмнеден пайда болот? Себептери көп. Нерв оорулары жалпы түшүнүк, алар ичара бөлүнүп кетет. Башкача айтканда түрү арбын. Мисалга инсульт, талма, омуртка оорусу бар. Булардын пайда болуу себептери да ар кандай. Учурда омуртка оорулары абдан көп кездешет. Неврологдорго остеохондроз оорусу менен көп кайрылышат. Илдет күчөп отуруп грыжа оорусу пайда болот. Остеохондроз омуртка түзүлүшүнүн дарты. Бул илдет негизинен аз кыймылдагандыктан улам келип чыгат. Көбүнчө тигүү цехтеринде, офисте иштегендер арасында көп кездешет. Невропатологдорго тигүүчүлөр көп келишет. Ошондой эле оор жүк көтөрүүдөн, ашыкча салмактан, тамактануунун бузулушунан жана башка себептерден уламда пайда болот. Анан баланы жашынан түз отурууга үйрөтүү керек. Омуртканы түз кармап жүрүү өтө маанилүү. Бул оору тукум куйбу? Тукум куйт деп кескен айтууга болбойт, бирок кандайдыр бир деңгээлде гендик түзүлүштөн улам муундан муунга өткөн тенденция байкалат. Остеохондроз организмдин иштешине кандай таасир этет? Ал омуртканын кайсы бөлүгү остеохондроз болуп жаткандыгына жараша болот. Омуртканын түзүлүшүнө жараша моюн, далы, бел, жамбаш остеохондрозу жана таралган остеохондроз деген түрлөрү бар. Моюн омурткасынын остеохондрозу биринчиден нерв жана кан тамырларынын кысылышына алып келет. Мындан улам кулак чуулдап, баш айланып, көрүү начарлайт. Көзүбүз бетте жайгашканы менен көрүүгө мээнин арткы бөлүгү жооп берет. Ошол жерге кан жакшы жетпей калганда көз чыбырчыктап, туман баскандай болот. Кулактын угушунда ушул моюндан кеткен тамыр көзөмөлдөйт. Остеохондроз болгондо кулак тунуп чуулдайт. Андан сырткары адамдын түз туруусуна, координациясына жооп берген кара куш мээси баштын арт жагында жайгашкандыктан агада кан жетпей калса баш айланат. Моюндан чыккан нерв колубузга кетет. Ошол себептен моюнда хондроз болсо кол чымырап, ооруп, кан жетпей уктап кала берет. Мындан тышкары моюн омурткасындагы хондроз грыжаны пайда кылышы мүмкүн. Негизи остеохондроз 4 стадияга бөлүнөт. Жогорудагы санап өткөн белгилер 2-3 стадиядагысы болуп эсептелинет. Башында оору анча билине бербейт. Эгер омуртка бир аз талуу ооруса, ал күчөй электе дарыгерге барган оң. Оорунун эң жөнөкөй белгилеринин бири моюн ооруп, таалайт. Моюнду бурганда кычыраган үн чыгышы мүмкүн. Көздүн начарлашы да байкалат. Алдын алуу жолдору тууралуу сүйлөссөк, мисалы, туура отуруп турганды да билишибиз керек эмеспи? Ушуга токтолсоңуз. Омуртка сөөктөрүндө, кемирчектерде кан тамырлары жок болгондуктан ал айланасында жайгашкан булчуңдардан, кан тамырлардан азыктанат. Эгер булчуң тырышып, омурткалар кысылып, кан барбай калса эле остеохондроз башталат. Булчуңдардын таалып, уюп, жел туруп калганын сезгенде эле алдын алууну баштоо керек. Адам жумушта отурганда эле убагы менен атайын көнүгүүлөрдү жасап турганы оң. Бул өтө маанилүү. Керек болсо адат кылып алганы жакшы. Анткени булчуңдар жазылып, кан айлануу жакшырса, хондроз болуу ыктымалдуулугу азаят. Ал эми хондроз болгон учурда атайын массаж же физио дарылоонун ультра үндүү терапия, электрофорез жана фонофорез өңдүү түрлөрү жасалат. Андан тышкары остеохондрозго каршы дарыларды ичүү керек. Айрым учурда алгач укалоого барбай туруп эле аталган дарыларды ичип, ооруну басаңдатуу зарыл болуп калат. Дароо укалоого барууда кээде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Оору күчөп кетиши ыктымал. Ошол себептен сөзсүз дарыгерге барып кеңеш алуу зарыл. Остеохондрозду дарылоодо укол сайоо, иглорефлексотерапия жана хирургиялык жолунда айтышат. Иглорефлексотерапияны физио дарылоонун түрү катары хондрозго колдонууга болот. Операция грыжа пайда болгондо гана колдонулат. Хондрозго кабылган маалда омурткалардын ортосундагы кемирчектер борпоң болуп калат. Оор жүк көтөргөндө же туура эмес кыймылдаганда кемирчектен жаракка кетиши мүмкүн. Ал эми белде пайда болгон остеохондроз омурткалардын ортосунда этти пайда кылып, грыжага алып келет. Грыжа болгон учурда суюлук кеткен кемирчекти алып салууга туура келет. Бирок грыжанын бардык эле түрүн операция кылууга болбойт. Моюндан чыккан, белден бутка кеткен нервдердин кысылган неврологиялык белгилерин адис текшерип, томография аркылуу аныктайт. Грыжа кээ бир учурда нервди жабыркатпай эле пайда болушу мүмкүн. Мында эч кандай операция талап кылынбайт. Ошол себептен грыжага операция десе эле баспай калат экенмин деп коркуу туура эмес.
1995-жылдары томография аппараты Кыргызстанга келе баштагандан тартып эле грыжаны дарылай баштаганбыз. Ага чейин радикулит деп эле дарылай беришкен. Негизи остеохондрозду кайсы бир деңгээлде толук айыктыруу мүмкүн эмес дешет. Бул туурабы? Адамдын дене түзүлүшү төрөлгөндө идеалдуу болгону менен турмуш түйшүгүнөн улам омуртка сөөгүттөр өзгөрүүгө дуушар болот. Айрымдар катуу жабыркатып алат. Көпчүлүк учурда оор нерсе көтөргөн, бир орунда кыймылдабай иштеген адамдардын көбү остеохондроз оорусу менен жабыркашат. Сууг өткөндөн же жел туруп калгандан да болушу мүмкүнбү? Негизинен жел туруп калды же туз уюп калды деп койгонубуз менен чынында булчуңдар тырышып калат. Ошонун негизинде омуртканын айланасында кан айлануу бузулат. Омуртка менен адамдын нерв системасы түз байланышта. Адам канчалык көп чарчаса, стрессте жүрсө жана ушундай нерв ооруларына дуушар болгон учурда остеохондроз козголот. Дагы бир таң калыштуу байкоомду айтсам, көп жыл Бишкекте иштеп бир ирет аймактарды кыдырып айылдарга барып калдык. Шаарда иштеп кайрылган бейтапка берилүүчү көнүмүш суроолорубуз калыптанып калган. Айылга барганда ошол суроолорум четке кагылды. Башкача айтканда, айылдыктардан башыңыз ооруйбу, уйкуңуз кандай деп сурасам баары жок, башым деле оорубайт балам, уйкум деле сонун, бирок белим, буттарым ооруйт деп айтып жатышты. Башкача айтканда, айылдыктар көбүнчө оор көтөрүп, жумуштун кесепетинен эле ооруп калышкан. Ал эми шаардыктар стресске көп кабылышат. Шаар менен айылдын жашоочуларынын кайрылуу себептери эки башка. Шаарда стресстик факторлор көп. Муздаткычта кандай азыктарды сактабаш керек? Пайдалуу кеңеш. РИА Новостиге муздаткычта сактабай турчу азыктардын тизмеси жарыяланды. EU-чат платформасынын колдонуучусунун айтымында капуста, шпинат, салат, көк пияз жана башка чөп-чар муздаткычта көпкө сакталып турганда даамын жоготуп коет. Мындан сырткары алардан жагымсыз жыт чыгып башка азыктарга өтөт. Автор жогорудагы азыктарды алары менен колдонуп салуу керек деген сунуштаган. Андай кыла албаса, алардын 0-4 градуска чейин муздак жерде кармоо зарыл. Жашылчаларды жылтырак баштыкка салып терезеге коюп койсо да болот. Чөп-чарлардын тамырын кесип сууга салып койсо көбүрөөк кармала турганы да айтылды. Банан, помидор, бадыраңды да муздаткычта салып кереги жок дейт колдонуучу. Себеби помидор жумшарып, банан болсо карарып бат эле чийирип кетет. Алма, шабдалы, апельсин, киви сыяктуу жемиштер бөлмө температурасында 15-30 күнгө чейин сактала турганы белгиленди. Муздаткычка салган учурда аларга бактерия түшүп тез эле жарабай калат. Эгер алар кесилген болсо, анда бетине жылтырак баштык жаап, бир нече убакытка гана коюуга болот. Балды да муздаткычка салбаш керек, антпесе ал пайдалуулугун жоготуп коет деп жазылган маалыматта. Нан, шоколад, печенье, чипсыны да муздаткычта сактабай эле коюу сунушталган. Желбей калган тамакты да муздаткычка жөн салбай, бетин жаап коюу туура. Болбосо ага бактерия түшөрү кошумчаланды.